Ассаламу алейкум, урматтуу көрөрман. Эмесе биз кийинки сабагыбызга өтмөкчүбүз. Бүгүнкү жакындан тааныша турган тамгаларыбыз бул б, кеф, лам, вау, х, жумшак, х, ф, каф, шин, син. Ушул тамгалар менен, ушул тамгалар аралашкан сөздөр менен бүгүн сиздер менен жакындан таанышмакчыбыз. Эмесе биздин артыбыздан ээрчип окушту баштайбыз. Ибну, ибну, бейту, бейту, зейнеб. Сүкүндүн тамганын сөздү колдонуп аткандагы орду ушундай. Башта айтып өткөнүбүздөй муунда окуганга жардам берет. Зей бир токтойбуз, анан неб. Зейнеб, зейнеб. Кеф тамгасы сөз башында жана мим сөз этегинде. Кем, кем. Бик ру сөз ортосунда кеф. Бик ру. Тераке. Ро тамгасы өзү жоон тамга болбогону менен бирок фатхалуу болуп, тагыраак айтканда аракети менен келгенде кылбастан, балким а менен онун ортосунда окуйбуз дегенбиз. Ошон үчүн тераке, тераке. Кемуле, лам тамгасы. Лам бизге жаңы кошулуп атат. Кемуле. Лазиме, лазиме. Вакем, вакем. 5 тамгадан, тагыраак 6 тамгадан турган сөз. Йетезел зелу, йетезел зелу. Кеукеб. В тамгасы кыргыз тилинде биз вны айтканда эринибизге тишибиз тийип айтат. В, мисалы, в, варенье деген сөз айтканда мисалы в. Андай эмес, балким эки эриндин ортосунда вау болгон үчүн муну кеу, кеу, кев эмес. Кеукеб, кеукеб. Елем лем, елем лем. Мен бир аз тамгаларга басым жасап окуп аткандыгым, ушу сиздердин жакшыраак эсиңиздерде калсын деген максатта окуп атабыз. Адатта анда ончалык басым менен окуу дагы бир аз туура эмес. Хуа, хуа, жумшак, ички, мындай дем алганда кандай чыгат? Ха, ошондой, жумшак. Хуа, хуа. Илейхи, илейхи, жумшак, илейхи. Лахум, лахум, лахум. Ха тамгасы мисалы жумшак окууда бир сөз бул мисалы Аллах сөзүн жазып көрөлү. Мисалы Аллаху, жумшак, Аллаху. Шол х, балким ондой биз билген х катуу эмес, балким же ха эмес. 3 х бар. Жумшак, анан катуу ортодогу. Бул ушул Аллах сөзүндөгү ха жумшак. Аллаху болгон сыяктуу эле бул жерде дагы илейхи, лахум, лахум, яфхаму. Ф тамгасы. Ф. Үстүндө бир чекити бар. Яфхаму. Науфал, науфал. Бул кызыл менен эмнеге кызыл сыя менен жазылып турат деген болсок, суроо берилге турган болсо, бул жоон тамга, коф тамгасы. Ошон үчүн бир аз өзгөчө болсун деп жаздык. Коф тамгасы дагы бул жоон тамгалардан болгондугу үчүн үстүнө а белгиси келген болсо, фатха тагыраак айтканда ка дебестен, балким муну бир аз жоон кылып ка, анткени бунун шериги бар да, кеф тамгасы. Буга белги келген болсо, бул ке, бул ка деп окулат. Ошон үчүн касра болуп келсе дагы ки эмес, кый. Кыйф, кыйф, кыйф. Кум эмес, к, жоон, к. Ком, 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 ком. Ин калаба, ин ка эмес, ка. Ин калаба, ин калаба. Ш тамгасы. Раш, раш. Нешру, нешру. Муштахир. Сөз ортосунда жумшак х.
Müştehir. Şir bu. Selef. Esleme. Esleme. Mesken. Sim. Қолдан келишинче фатха белгисин а тыгышын айтып атканда ичке кылып жакын айткан болсок, туура айткан болобуз. Ошол коф менен каф тамгасын айырмасын бир аз өзүнчө бир берип өткөнгө аракет кылдык. Мисалы, бул дагы к тамгасы, бул дагы к тамгасы. Бул к ичке, а бул эми болсо жоон к. Айырмасы кандай окулганда? Фарку, к. Жоон. Же болсо сөз башында кадар, qaдар, фалак. Сөз эгер сүкүндүү боло турган болсо, фалак, айырмасын түшүндүрө алдык окшойт. Эмесе, ошол бүгүнкү тапшырманы сиздерден сураныч, бир эле көз жүгүртүп койбостон, колубузга калем же болбосо ручка, дептер алып туруп, бул сөздөрдүн ар бирин жазып, жана окулушун биздин артыбыздан кайталап, кайра оозубуз, тилибиз көнгөнгө чейин окусак, ошондо бизге бул натыйжасын берет. Бир эле көрүп өткөрүп коюу балким биздин сабагыбыздын ийгиликтүү болушуна себеп боло албайбыз. Ошон үчүн, урматтуу көрөрман, бул мүмкүнчүлүктөн туура пайдаланып, биз менен андыктан чогуу болуңуз, кызыктын баары али алдыда.